Автор Бактыкан Ажымаматова. Көкбет. Аңгеме. Бала чоочу ойгонду. Короо жактагы ызы чуу өгөткөнсүдү. Кимдир бирөө ыйлап жатат. Ордунан турбастан сыртка кулак түрдү кыйлага чейин. Апасынын да доошу угулгансыды. Ал жаткан бөлмөнүн каалгасы акырын ачылып, сырттан кошуна келин кирди. Кукужан, тура кой. Түш болуп калды го, деди. Ал баланын жанына келип акырын гана. Эмне болуп жатат? Апам ыйлап жатабы? Деди. Жаткан ордунан кыймылдагысы келбеген бала. Сырттан кирген кошуна келинге. Кайда? Ким? Каерде? Баланын суроосуна оңдуу жооп айта албай, келин алдастай түштү. Эч нерсе болгон жок. Кел, сен тура кой, экөөлөө үйдү жыйнап жиберели. Меймандар келет окшойт. Келиндин ойку кайкы чыккан сөздөрүнө таң кала. Бала ордунан лып турду да терезе алдына келип, сыртка көз чаптырды. Эшик алдындагы бак ичинде адамдар көп жүрүшөт. Алар негедир бери карай басып келе жатышкандай. Тигилер кимдер? Бирөөлөр жүрөт го? Анын төшөнчүлөрүн тездик менен жыйноого киришкен келинге дагы суроо узатты. Ошо мен айткан меймандар келип калышса керек да. Сен тез кийине сал, мен буларды жыйнап жиберейин, деп келин баланын жүзүнө тик карай албай алдастайт. Бала терезе түбүндө турган бойдон сырттан көзүн албады. Тиги топтошкондор үй тарапка келе жатышат. Узатасынан бир нерсени көтөрүп алышыптыр. Анын артында апасынын эки тарабынан кармаган аялдар. Апасынын чачтары жайылып кеткен, ыйлап жаткандай. Улам алга жулунуп, колунан кармагандарга баш бербей жаткандай. Эмне болуп жатат? Апам эмне ыйлап жатат? Бала эми келинин жообун күтпөстөн сыртка жүгүрдү. Анын бет алдында тиги топтолгондор. Балага көңүл бурган эч ким жок. Апасы ачуу чаңырып алган. Мен кылдым. О, шорду башым. Мен жедим. Эмне жазыгым бар эле? О, Кудай. Бул эмне кылганың? Деп уулунуп, жулкунуп ыйлап жатат. Кишилерде үн сөз жок. Кара кийизге оролгон узун бир нерсени көтөрүшүп, туура эле бала жаткан бөлмөгө алып киришти. Аялдар да алардын артынан киришти. Бала ордунда катты да калды. Эч нерсени түшүнгөн жок, бирок жүрөгү жамандыкты сезди. Анын жанына эч ким басып да келген жок. Кыйлага турду да тигилердин артынан кирди. Жаңы эле ал туруп кеткен бурчтагы орунга атасын жаткырып коюшуптур. Кара тору өңү бозоруп, суп-суу болуп атасы уктап жатат. Ата! Ата! Деп бала катуу кыйкырды да атасынын үстүнө бой таштады. Ата! Эмне болду? Уктап жатасың, турбайсыңбы? Деп атасын жулкулдата баштаганда анын колунан жетелешип сыртка алып чыгышты. Үй ичинен апасынын гана боздогону угулуп жатты. Бир заматта алардын үйү ыйга, ызы чууга толуп кетти. Эшик алдына боз үй тигилип, алыстан эле бир боорумо деп үн салгандар келип жатышты. Бала эч нерсени түшүнө албады. Анын жанына келген бир аксакал колуна таякты карматты да: "Бул таякты карма да боз үйдүн алдында тур. Адамдар келгенде ата келип ыйлайсың", деди. Эсин бирде жоготуп, бирде өзүнө келип жаткан баланы көп деле кыйнашкан жок. Аксакал берген таякты бирде кармап, бирде тим гана ичинен солкулдап, бала ошол ордунда турду. Атасынын үстүнө бир гана жолу киргизишти. Ошондо атасынын жүзүнө тик карап, атасы менен түбөлүк коштошуп жатканын туйду. Атасы ого бетер сулуу болуп кетиптир. Баласын сынагансып, жөн гана уктап жаткандай. Мына ойгонуп, "Мен сени сынадым, уулум. Мен тирүүмүн" деп жаткан жеринен тура калгансыйт. Бала ошону күткөндөй кыйлага тиктеп тура берди. "Болду. Жетишет. Сыртка алып чыккыла", дешти сырттан. Ошондо бала эчкирип ыйлап жиберди. Колунан тарткылагандарга баш бербей, жулуну ыйлады. "Ата! Ата! Тур! Болду! Жата бересиңби? Тур! Ойгонбойсуңбу? Болтур!" деп чаңырып жиберди. Жер тепкилеп атасы тарапка жугунду. Ансыз да арманы ичине батпай, солкулдап отурган апасы да үнүн катуу чыгарып ыйлап жатты. Боз үйдөгүлөр да, сырттагылар да каңырыгы түтүп, баланын ыйын баса албай көпкө убара болушту.
Баланын көзүнө апасы тири укмуш, жес кемпирге да окшоп кеткенсиди. Чачтарын артына жайып таштап алыптыр. Кара жоолукту бетине ылдый түшүрө салынган. Баласына тик багып карай албады. Чоң энеси атасынын баш жагында солкулдайт. Сай сөөгү сыздап жатканын туйду бала. Ага жалбыруу тиктеп: "Чоң эне, айтпайсызбы? Атам турсунчу. Болду да, уктай береби? Тур дебейсизби? Сиздин тилиңизди алат го" дегенде, араң турган чоң энеси да ачуу үн менен ыйлай баштады. Ошентсе гана, баарыбызды таштап кетпедиби? Атаң турбайт эми. Уктап калды. Биротоло уктап калды. Баарыбызды таштап кетип жатат, шорун каткыр. Эми турбайт, деп боздоп жиберди. Бала атасынан биротоло ажырап жатканын эми гана сезгенсиди. "Ата, таштаба мени. Мен кантем? Таштабачы." Бала андан аркысын билбейт. Көпкө ооруканада жатты. Атасы көз алдына келгенде эле эсин жоготот. Үйүндө эмнелер, кандай окуя болгонун да билген жок. Бала атасынын жанындай жакшы көрчү. Атасынын чоң көк түстөгү машинасы бар эле. Кайдадыр чөп, жем ташуучу. Алыскы тоолорго малчыларга барам деп тез-тез кетип турчу. Жакын жерге барса, уулун жанына отургузуп алып, баласын ойнотуп келчү. Ушул ирмемде баладан өткөн бактылуу жан жок эле. Атасына жакындыгыбы, аны көрбөй калса кусаланып, кээде ооруп да калчу. Атасы малчыларга барып 2-3 күн келбей калса, чоң кишидей урушуп, бултуюп таарынып алчу. Ошондон уламбы анын кубаныч атынан чакырбай эле атасы Көкбет деп атап алган. Баласы таарына баштаганда эле: дагы бултуя баштадыңбы? О, көгөргөн Көкбет десе. Таарынбагын да. Мен малчыларга алыс жакка бардым, жем ташыдым. Барбай койсом болбойт. Мен да барам эми. Сиз келбей коет экенсиз, дейт, таарынганы жазылбай. Кой, сен да кетип калсаң апаң коркот да. Анда апамды да алып алабыз. Болчу эле. Апаң кетсе үйдү ким карайт? Сиз деле кетип жатасыз го? Мен силерге ишенип кетип жатам да. Жок, мен барам. Эми сизди эч жакка жибербейм, деп бала атасынын жанынан кетпейт. Бирок бала уктап жатканда кетип калган күндөрү көп болду. Баланын ызасы күчөп, таарынчы кайтпай, тултуя берип, атасы койгон Көкбет ысымы элге да таркап кетти. Кошуналар да мурда куку деп эркелетип келишсе, Көкбет дегендер да чыкты. Балдар менен ойноп жүрүп да кээде тултуя таарына кетсе, алар да Көкбет деп чакыра турган болушту. Бала ага терикпейт дагы. Көкбет деген эмне экендигин жакшы да аңдай албады. Атасы көк машинасы менен баягыдай эле ар нерсе ташыйт. Бирок апасы экөө көп уруша турган болушту. Алардын сөзүнө жакшы түшүнө албаса да, ортодо жакшы иш болбогонун туят. Апасы көп ыйлачу да болду. Атасы үйгө келгенде сөзсүз уруш чыгат. Апасы кимдир бирөөнүн атын айтып: "Кет ошонуңа, үйгө келбе, чык эшикке" деген сөздөрдү көп айтат. Атасы болсо аз сүйлөйт. Уулун эркелетип, бети башынан өөп, анын капасын ачууга аракеттенет. Анткени уулу да тултуюп, таарынганын койбойт да. Бала мектепке барды. Биринчи күнү атасы машинесине салып барды. Мектеп да кыйла алыс экен. Көтөрсө жерге тийип турган кочкул көк түстөгү сумкасын ошол күнү атасы чоң шаадан алып келди. Ичинде баары бар экен. Улам бирин суктана карап, бала өзүн дагы бактылуу сезип турду. Жап-жаңы кара костюм, ак көйнөк ага жарашып, атасы да жасанып алган. Экөө жетелеше мектепке барышкан. Анын колуна тутам гүл карматып да койгон. Аны мугалим эжекесине берди. Биринчи жолу партага отуруп, өзү теңдүү башка балдар менен таанышкан күнү анын эсинде калды. Атасы болсо уулуна суктана карап: "Мына уулум, эми сен чоң жигит болдуң. Эми эркелигиңди да, таарынчактыгыңды да калтырышың керек. Эжекеңдин айтканын жасап, сабакты жакшы окусаң, жакшы адам болосуң, жакшы жашайсың" деди. Сиздей болуп машина айдаймынбы? Машина да айдайсың. Бирок сен менден да жакшы адам болушуң керек. Чоң кызматтарга иштешиң керек. Мен эмне? Сиз жакшы адамсыз да, мен сизди жакшы көрөм.
Бала атасын бек кучактайт. Бала атасы айткандай эле сабагын жакшы окуду. Тамгаларды тез эле үйрөнүп жаза баштады. Бирок ушул күндөрдө атасы үйгө сейрек келип, анын ар күнү алган 5 деген баасын көрбөй жатты. Апасына мактанганы менен ал кайдыгер гана болуптур. Эмне кылайын деп коет. Анын үстүнө апасы менен ымаласы жакшы эмес. Апасы көп урушат. Акыркы күндөрү ачуулуу да болуп кеткенсиди. Баланын ар бир баскан турганын, кылган ишин жактырбай эле уруша берет. Тажаган бала апасынан оолак болгусу келет. Анан ачуусун атасы келгенде андан чыгарат. Эмнеге үйгө келбей жатасыз? Тез келбейсизби? Дейт. Колум бошобой жатпайбы? Ишим көп болуп жатат, деп актанат атасы. Анын бул сөзүн уккан апасы актанбай, туурасын эле айтпайсыңбы? Силердин керегиңер жок, мен башка бала таап алганмын дебейсиңби деп жиндене баштайт. Болду, кайдагын айтпай. Эч кандай бала жок, иш көп. Жаныңды жебе, эмне биз билбейбизби? Эл журт жөн жеринен айткан жок. Билип кой. Эгер эл айткандай болсо таарынбагын. Болду эми, какшай бербей. Баланын көзүнчө. Эмне, балаң билбейт бекен? Бул да угат да акыры. Укпайт, жалган, эл айта берет. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт да. Болдучу, тынчтык болбойт экен да, качан болсо ушу. Ошондой болуп калды. Бул жерде тынчтык жок. Тиги жагың мемиреген тынчтык да, ысык, баары жакшы. Ушинте берсең анан эмне кылуу керек деги? Атасы айласын таппай алдастайт да, колун шилтей шарт сыртка чыгып кетет. Көчөдө турган машинасын айдап жолуна түшөт. Анан кыйлага жок болуп бир күнү келип калат. Баласы экөө катуу учурашып, жыттагылашып сагынычтарын жазышат. Аны карап турган апасы дагы деле какшанганын баспайт. Баланы талашып, атасы экөө кыйлага урушушат. Бала болсо атасынын мойнуна жабышып, андан ажырагысы келбейт. Ким кой, сагынычын жазып алсын деп, атасы баласынын бооруна катуу кысып, бетинен өпкүлөйт. Баладан айлан. Эмне, бала керек болуп калдыбы? Тигиниңди туудуруп албайсыңбы? Деп, баланын колунан тарткылайт апасы. Болду эми, ким койсо. Эмне кыласың? Ким койбой эмне келет колуңдан? Апасы эми жулунуп, атасын да жулкулдата баштады. Кана, колуңдан эмне келет? Урасыңбы? Атасын сүзгүлөй баштады. Урбайм. Сен урганча тиги дубалды муштап алганым жакшы. Эч нерсе кылбайм. Баланы жайына кой, сагынычын жазып алсын. Сагынат десең маңдайында отурбайсыңбы? Бирөөгө күчкүө болуп, эшигин сагалабай. Эмне, үйүңдөн жылан чыктыбы? Мен эмне дубалга тең болуп калдымбы? Тилиң жаман сенин. Тилиңден таап жатасың. Тегиниңдин тили ширин экен да. Тим эле шимип, моокумуң канбай жатабы? Баланын балекетин албай бар кет. Келбе экинчи. Карааныңды көрсөтпө. Чыгып кет. Апасы ач айкырыкты салып баланы атасынын колунан күч менен жулуп алды да атасын сүзгүлөй баштады. Кет деп жатамын. Балекетимди албагын. Баладан айлан. Балаң жок сенин. Балаң өлгөн сен үчүн. Болду. Какшаба деп жатамын. Сен ушинте берсең ким келет? Баарын кылган өзүңсүң го. Мен эмне кылдым? Кайсы жазыгым үчүн? Бириңди эки кылып, үйүңдө үңкүйүп отурганым үчүнбү? Ошол үчүн тиги шуркуяга алмаштырып салдыңбы? Балаңдан да кечип жатасыңбы? Эч ким кечкен жок. Сенин уу тилиңден тажадым. Бир жолу жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кыла алдыңбы? Башынан эле ушундай го. Бала үчүн гана чыдап келдим. Же болбосо дагы деле ушул бала үчүн келип жатамын билсең. Жапжаш туруп, тилиң уу тим эле. Ооба. Тили балды таап алгансың да, ошон үчүн. Ушунча жыл чыдап келдиң эле го. Бар кет. Чыгып кет. Сенсиз да тиричилигибиз өтөт. Көзүмө көрүнбө. Апасы эми чындап жинденди да атасын түрткүлөп сыртка чыгарып койду. Ошондон кийин атасы үйгө көп келбей калды. Бала болсо сагынат. Апасына айтып ыйлайт. Апасы эч нерсе билбеген, көрбөгөндөй сумсаят.
Бала сабактан келген. Короо ичи жымжырт. Адатта апасы короо тарапта жүрчү. Апасы канткен күндө да таза келин. Короолору зымылдап таза турат. Атасы тиккен бакты да жакшы карайт. Бирин-экин малдары бар. Ала турган сарайды да тез-тез тазалап турат. Баланын үстүнө чаң жугузбайт. Айылда жакшы эле баркы бар. Тамакты жакшы жасайт дешип, айылдагы жакшылык жамандыкта апасын көп алып кетишет. Дагы ошондой бирөөлөр алып кеткен го деп үй тарапка бет алды. Тиги кичине бөлмө тараптан кимдир бирөөлөр сүйлөшүп жатышкансык. Терезе түбүнө келип ичкери тарапка кулак түрдү. Кудайды карасаң боло. Ошондой да кыласыңбы? Ажеп болот. Дагы чалаага. Мындан да жаман болот эле. Тиги кошуналары келип калбадыбы? Болбосо барбы? Тытып салат болчумун, ал шоркуяны. Койбойсуң. Тытып салган деле жыргамаксың. Ансыз да оңдурбаптырсың. Чала болот дедим го. Аны бирөөнүн ак никелүү күйөөсүн бузуп ал дептирби? Эмне катыны жок, каңгып жүргөн эркектер табылбай калдыбы? Ага өзүң күнөөлүүсүң, балам. Баарың жакшы, ушу тилиң жаман сенин. Баарың ушуну айтасыңар. Эмне? Дудук болуш керекпи? Сөз келгенде айтасың да. Ченеми менен болот. Кимге эмне деп айтышты билиш керек. Күйөөң жоош момун неме болчу го. Ал жөңгөтпейт эле. Өзүң айткандай, бир шуркуяга барып жабышпайт эле. Баарын өзүң кылдың да. Эми тим жүргөн немени барып жулмалап. Анын агалары райондо чоң болуп иштейт дешет. Сотко берип салса эмне кыласың? Сенин кимиң бар деги таяна турган. Жөн эле жүрө берсең, акыры андан да тажаганда өзү келет го. Келбей эле койсун. Кереги жок эми. Баламды өзүм эле багып аламын. Антип оозуңду куу чөп менен арчыба. Эркектин орду башка. Ошого окшогон эркектин баарынан жогу. Чоң сүйлөө, балам. Мына ушундай кесирлигиңден ушу болуп жатат. Ага мынча жаныңыз кейди. Чала болот деп жатам го. Мен ага дагы көрсөтөм. Тим эле эл карагыс кылып, бетине так салам дейсиз. Болду. Кайдагын айтпай. Биягы тынч болсо экен. Коркпой эле коюңуз. Сотко берсе берсин. Кайсы бети менен берет экен? Эмне? Мен мунун ак никелүү күйөөсүн тартып алдым эле. Анан мени келип жулмалап салды дейби? Кантсе да туура эмес кылдың, балам. Ичкери тараптагылар апасы менен тайенеси экенин билди бала. Тайенесин да жакшы көрөт. Булардыкына көп деле келе бербейт. Бирок келген сайын балага деп ар нерсе ала келет. Бала ошондон үмүт кылдыбы, бөлмөгө шаша кирди. Тайенесинин мойнуна асылды. О, каралдым. Кичинекейим менин. Сабак бүттүбү? Жакшы окуп жатасыңбы? Деп тайенеси да баланын жүзүнөн аймалап өптү. Анан чөнтөгүнөн түрлүү момпо суйларды алып чыгып баланын колуна салды. Дасторкон четине койгон түйүнчөгүн чечип, балага деп атап келген дагы белегин берди. Бала аларга назар салбай эле колуна тутам болуп кармалган шириндиктерин сумкасына сала баштады. Тайине, атам качан келет деп койду. Билбейм, каралдым. Жумушунан колу тийбей жатса керек. Келет да. Сен сабагыңды жакшы окусаң, атаң тез келет. Жакшы эле окуп жатамын, күндө 5 аламын. Атам келип көрсө сүйүнөт го. Аппали, ошондой. Жакшы оку. Атаңды сүйүнтө бер. Тайенеси эми жашый кетти. Жакшы окуп, жакшы адам бол. Жакшы жашайм. Атам айткан. Атамды кыйын сагындым. Ушу малчылары жаман жимге тийди да, деп кимдир бирөөгө ачуусу келе бала ыйламсырап алды. Тур, бежирей бербей. Кийимдериңди которуп кел. Чай ич. Апасы анын оюн бөлө силкинип алды. Апасынын кабагына кар жаап калганын баамдаган бала үн катпай сыртка жөнөдү. Ошондон көп өтпөй атасы келди. Баланын кубанычы ашып ташып турду. Адаттагыдай эле атасынын мойнунан асылып түшпөй койду. Апасы болсо колунан тарткылап, экөөнү ажырата албай кыйналат. Балекетимди алганы келдиңби? Эмнеге келдиң? Бар жогол, деп атасын түрткүлөйт. Эмне ага бардың? Эмне кылгансың? Таптакыр тытып салыпсың го. Ушундайда акмак болосуңбу, я? Ал сага эмне кылды? Атасынын катуу сүйлөгөнүн эми укту бала.
Апасына ачуусу келип, бир бозоруп, бир кызарып ушуларды айтып жатты. Чала болот. Тытмак түгүл өлтүрүп салсам да аздык кылат. Закон бар да. Же болбосо экөөңдү кошуп, мемиреп, жыргалга батып жаткан жериңерден өрттөп салат болчумун. Акмак десе. Сага айла жок экен. Сага Кудайдын да ал жетпейт тура. Ал бечарада эмне күнөө? Сага эмне жамандык кылды дейм? Эмне ушу кылганы жамандык эмне? Ак никелүү эримди тартып алып жатпайбы? Ошо ага аздык кылабы? Тартып алып? Эмне мен биротоло кеттимби? Сени таптакыр таштап салдымбы я? Сенин уу тилиңден тажагандан утурумдук алаксыйын деп эле келет элем го. Сен кичине оңолсоң, аркы беркиңни ажыратып калганыңда. Эмне? Кемпир болуп калганымдабы? Мен кантип чыдаймын? Мага да жан керек. Мен да жашмын го, акыры. Андан эмнем кем эле? Кайсы жазыгым үчүн ошол шуркайга менин намысымды тебелеттиң? Апасы буркан шаркан түшүп ыйлап жатты. Анан жин тийгендей ордунан атып турду да атасын сүзгүлөй баштады. Кет, тез кет, жол, көзүмө көрүнбө. Өлүгүң келсин ушул үйгө, деп чачы башын аймалап, өзүнүн бети башын тыта баштады. Аны мындай абалын көргөн атасы шарт ордунан турду да чыгып кетти. Ошондон бери атасын катуу уйкуга кеткен абалында эми көрүп олтурат бала. Жүрчү уулум, бакчакка кирип келели. Канча болду кирбегениме? Чоң энеси үңкүйүп отурган баланын жанына келди да бакчакка басты. Бала анын артынан ээрчип, эшик алдындагы калың бакка кирди. Чоң энеси бакка киргенде эле эмшиңдеп ыйлай баштады. Шорун каткыр-ай, ушунун баарын өз колу менен тикпедим эле. Көп балдарым болот. Ошолор ойнойт, мөмөсүн терип жешет дечү, тилегиң каткыр. Бир момун эмес беле? Чоң энеси кемшиңдей ыйлай алды да баратты. Бала анын артынан ичинен солкулдап, чоң энеси сүйлөгөн сайын өксүп алат. Балдарымдын ишинен бир башкача эмес беле? Колу гүл, кылган ишинин майын чыгарып. Шорун каткыр-ай, эмне жазыгым бар эле? Шордотуп кетпедиңби апаңды? Улам жүз арчы менен көзүн арчыйт да кайра эле ыйлайт. Анан чоң туп өрүктүн түбүнө келип тык токтоду да шорун каткыр, ушул өрүккө асылып алган тура. Өз ажалына тиккен экен да. Чоң энеси жер таяна отура кетти да уңулдап көп кыйлады. Кантип асылды? Эмне кылып? Бала эч нерсеге түшүнө албай турду. Тиги шагына жип байлап, анан асылып алган тура. Эмне жанына күч келди экен, Кайсы шайтан түрттү өз жанын кыйганга? Асылса эле өлүп кала береби? Бала дагы чоң энесинин айткандарына түшүнө албай турду. Анан эмне болмок эле? Муунуп калды да. Чоң энеси эми ого бетер өксүп жатты. Бала да өксүдү. Экөө кыйлага чейин бири-бирине көңүл айта албай, бири-бирин соорута албай отурушту. Анан ар жылы мөмөсүн төгүп, сапсары болуп ышып турчу бул чоң түп өрүктүн баш жагына көз чаптырды. Мелүүн желге жалбырактары жайган аргалат. Эч нерсени сезишпей, мындан бир канча күн мурун ушул жерге анын атасы асылып алганын көрбөгөндөй жымжырт. Өрүк балага жаман көрүндү. Ордунан турду да өрүктү тепкилей баштады. Сен өлтүрдүңбү атамды, сенби? Мен сени жок кыламын. Мен сени кыйып саламын азыр. Атам сага эмне жамандык кылды эле, Өрүктү бирде тепкилеп, бирде ургулай баштады. Анын бул кылыгын карап турган чоң энеси ордунан турду да, кой балам, мында күнөө жок. Аргасы кеткенде ушул жерге келген да шорун каткан атаң. Мында эмне күнөө? Жүр кетти үйгө деп, алдыга түшүп үй тарапка басты. Бала анын артынан жүргөн жок. Турган жеринен жылбай, улам өрүктү ургулап тепкилеп коет. Оюна бир нерсе түштү, короо тарапка барып, чоң балтаны алып келди. Аны менен өрүктү чапкылай берди. Чоң балтаны араң шилтеп, чарчайы да түштү. Картаң өрүк баланын бул кылыгын шылдың кылгандай ким гана карап турду. Сырткы кабыгында чаап ала алган жок, кыйла убараланды.
катуу чарчады. Атасы экөөнү түбөлүк ажыратып салган картаң өрүктү жок кыла албасын туйду да мал сарайга кирип, торкубак байлаган жипти алып келип, бир учун шагына ыргытты. Баланын муздап калган денесин эртеси таңында өрүктүн шагында асылып турган жеринен табышты. Эми бул үйдө кайрадан ызы чуу башталды.